Аңло-америкалык шериктештиктин алсыроосу ислам үммөтү үчүн мүмкүнчүлүк. 2026 жылдын 27 мартында Британия парламентинин улуттук коопсуздук стратегиясына жооптуу Биргелешкен комитети 2024-2026 жылдарга карата 4 баяндамасын жарыялады. Белгилүү болгондой, баяндаманын 8 бетинде Улуу Британиянын коргонуу өнөр жай базасын кайра куруу аркылуу эгемен жана асимметриялык мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү жана башкаларга болгон көз карандылыкты азайтуу зарыл деп айтылган. Башкаларга болгон көз карандылыкты азайтуу маселесине келсек, Британия экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Германиядан каттуу сокко алгандан кийин Америкага олуттуу түрдө таянган. Советтик Россиянын өсүп келе жаткан күчү анын колонияларына олуттуу чакырык жараткан шартта Британиянын терең мамлекети бардык канаттары менен Америка менен болгон байланыштарын күчөткөн. Америка болсо башында Британияга каршы душман катары эл аралык мамилелерин баштаган. Анын ичинде 1812 жылдагы согуш да бар. 1946 жылдын 5 мартындагы Тынчтыктын өзөктөрү Sinews of Peace аттуу сөзүндө ошол кездеги Британиянын мурунку премьер-министри жана оппозиция лидери Уинстон Черчилль мындай деген: "Бул тарыхый учурда согуштун алдын алууга жана зомбулукка каршы турууга жөндөндүү жалгыз курал. Бул англис тилдүү элдердин бир туугандык байланышы. Бул Британиянын шериктештиги жана империясы менен Американын ортосундагы өзгөчө мамилени билдирет. Бул өзгөчө мамиле чындыкпы же элеспи деген талаштарга карабастан, англо-америкалык шериктештик негизинде бүтүндөй бир система түзүлдү. Анын ичинде Түндүк Атлантика келишими уюму түзүлүшү, ошондой эле 2001 жылы Афганистанга, 2003 жылы Иракка каршы согуш жүргүзүү үчүн альянстардын түзүлүшү бар. Ошентип Британия Европа биримдигинен чыгуу аркылуу Европа менен болгон шериктештигин кыскарткандан кийин, эми Британиянын терең мамлекети кайрадан Европага уяттуу кайтууну сунуш кылууда. Бирок европалык шериктештик ишенимдүү болуудан алыс. Анткени анын ар бир мамлекетинде күчтүү улутчул тенденциялар бар. Экинчи дүйнөлүк согушка чейинки Европанын тарыхы алардын ортосундагы кыйрапкыч согуштарга толгон. Экинчи дүйнөлүк согуштун өзү негизинен европалык мамлекеттердин ортосундагы согуш болуп, ал учурдагы жана мурдагы колонияларга да жайылган. Согуштан кийин да Европанын тарыхы Британия, Франция жана Германия ортосундагы туруктуу тирешүү жана атаандаштык менен мүнөздөлгөн. Бүгүн болсо Германия, Британия жана Франция кайрадан куралданууга өтүп жаткан шартта. Алардын кылымдарга созулган кагылышууларынын тарыхын эске алуу менен бул кылымда да европалык мамлекеттер ортосунда куралдуу кагылышуу чыгышын четке кагууга болбойт. Эй мусулмандар жана үммөттүн аскерлери, душмандарыңардын жана силерди азапка салгандардын вакыйлыгына карагыла. Америка өз көз карандысыздыгын алуу үчүн Британия колонизаторлугун талкалап, силердин жерлериңерде өз колонизаторлугун ишке ашыруу үчүн Британия менен жакындашкан. Ал эми бүгүн Америка силердин жерлериңерди пайдалануу үчүн Британияга муктаж болбой калды. Ошондуктан аны таштап, басынтып, жемелеп жатат. Өз колонизаторлугунун туу чокусунда жерлерибиздин чоң бөлүгүн эзген Британия болсо, азыр Франция жана Германия сыяктуу колонизатор атаандаштар менен шериктештик түзүүгө мажбур болууда. Ал эми аң сезимдүү исламий жетекчилик колонизатор мамлекеттердин табиятындагы өзгөчөлүктөрдү жана андан келип чыккан алсыз жактарды оңой эле пайдаланып, аларды жеңип, исламдын үстөмдүгүн орнотуп алат. Дал ошол гана жетекчилик Фарс жана Рум империяларын жеңип, сан жеткис элдерди бириктирип, кылымдар бою дүйнөдө үстөндүк кылган, улуу исламий үммөттү түзгөн Хулафай Рашидиндердин разияллаху анхум жолун улантууга кудуреттүү. Ошол гана жетекчилик тез куралдануунун негизи катары машина куруу өнөр жайын түзүп алат жана чет элдик куралга болгон кооптуу көз карандылыкты токтотот. Ошол жетекчилик риба төлөмдөрүн токтотуу, бузук башкаруучулар жана жооптуу кызматкерлер тарабынан талап тонолгон байлыктарды кайтарып алуу, ошондой эле үммөттүн зор энергия, минералдык жана каржылык ресурстарын пайдалануу аркылуу өнөр жай революциясын каржылай алат. Ошол гана жетекчилик залимдерди сүрүп таштап, бүткүл адамзат үчүн адилеттик жана илахий ырайымга негизделген түзүмдү орнотуп алат. Кыргызстанда бир адам айына 9300 сомбо жашаса болоору айтылды. Статистика комитети билдиргендей, ушул жылдын биринчи кварталында бир адамга орточо жашоо минимуму айына 9300 миң сомду түздү.
Анын ичинен болжол менен 6000 сом тамак ашка кетет. Ал эми 1500 сомго жакыны азык-түлүктөн сырткары товарларга жана кызматтарга жумшалат. Бул суммага салыктар да кирет. Эмгекке жарамдуу адамдар үчүн жашоо минимуму мындан 1000 сомго көбүрөөк. Ал эми пенсионерлер жана балдар үчүн тескерисинче 1300 сомго төмөн. Ал эми 2026 жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандагы орточо айлык акы 45700 сомду түздү. Жыл ичинде айлык акы 16%га көбөйгөн. Улуттук статистика берген маалымат менен калктын жашоосундагы чыныгы абалдын ортосунда ажырым чоң экени талашсыз. Атүгүл, бийлик жасалып жаткан айлык акынын жогорулашына карата калктын кубанычы кусагында калып кете турган жагдайда жашап жатат. Анткени өлкөдөгү инфляция жана кымбатчылык жогорулаган айлык акыдан ашып барууда. Өткөн жылы өлкөдөгү инфляция расмий түрдө 10%дан ашканы айтылды. Ал эми азык-түлүк баалары 40-тан 50%га чейин кымбаттаганы байкалат. Маселен, күрүчтүн баасы дээрлик 40% кымбаттаган. Муну менен катар ижара акылары да күн санап өсүп барууда. Бул өз кезегинде айлык менен иштеген жарандардын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат. Булар аздык кылгандай, учурдагы бийлик электр энергиясына болгон төлөмдү жыл сайын кымбаттатуу чечимин кабыл алган. Бул дагы өлкөдөгү баалардын өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет. Ошондой эле салыктардын түрүн ойлоп таап, калктын жонунан кайыш тилүүдө. Мунун каршысында исламда мамлекеттин жоопкерчилиги калктын негизги муктаждыктарын толук камсыздоо болуп эсептелет. Тактап айтканда, муктаж адамдардын тамак ашы, кийими, турак жайы мамлекет тарабынан толук камсыздалат. Ошондой эле коомдун саламаттыгын, билим берүүсүн, коопсуздугун бекер коргоодо мамлекеттин жоопкерчилигинде. Ал эми жалган статистикалык көрсөткүчтөр менен калкты алдоо мамлекеттин милдети эмес. Тескерисинче, сүткордукка негизделген карыздар калктын мойнуна жүк болуп илинишин, алтын акча түзүмүн колдонуу менен жоет. Мындай мамлекетте баалар дээрлик өзгөрбөгөндүктөн монополия кылып товар сактоого муктаждык калбайт. Анткени калк товарды кыйналбастан, муктаж болбостон сатып алат жана мындай абалда аны топтоп алууга зарылдык болбойт. Кыргызстандын мамлекеттик карызы бир жылда 47,7%га өстү. 2026 жылдын 1 апрелине карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы жыл ичинде 47,7%га өсүп, 9,8 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу экономист Чекит Кеже жазды. Ага ылайык бул Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ичинен эң жогорку көрсөткүч. Маселен, Казакстанда карыз 15,6%га, Орусияда 25%га, ал эми Арменияда 0,1%га өскөн. Расмий бийлик мамлекеттик карызды төлөө боюнча бардык чараларды көрүп жатканына, ал тургай ушул максатта салык жана айып пулдарды көбөйтүп жатканына карабастан, мамлекеттин карызы өсүп жатат. Анткени Кыргызстандын карызга батып барышына негизинен колонизатор мамлекеттер тарабынан түзүлгөн эл аралык башкаруу түзүмү себепкер. Алар Кыргызстандагы коррупцияга батып калган саясий чөйрөнүн абалынан пайдаланышат. Башкача айтканда, Кыргызстан көбүрөөк карызга батып калыш үчүн берилген карыздардын бир бөлүгүн өздөштүрүп ала турган коррупционер чиновниктерден пайдаланышат. Кыргызстандагы мурунку жана учурдагы жетекчилер мамлекет үчүн карыз алып жатканда бир жолу болсо да оор өнөр жайды өнүктүрүү үчүн же болбосо буга чейин сатып жок кылынган ири ишканаларды калыбына келтирүү үчүн карыз алышкан эмес. Эгер мамлекет бирер эл аралык финансылык уюмдан карыз ала турган болсо, ал карыздар узак мөөнөткө жана белгилүү бир үстөк пайыз менен берилет. Карыз алган мамлекет ошол мөөнөттүн ири бөлүгүндө карыздын үстөгүн гана төлөп барат. Качан гана белгиленген убакыт келгенде үстөгүнө кошуп, алынган карыздын өзүн да төлөй баштайт. Мамлекет алган карызын мөөнөтүнөн мурда төлөөгө кудуреттүү болгон күндө да эл аралык каржы уюмдары карызды мөөнөтүнөн мурда кайтарып алууну каалашпайт же карыздын үстөгүн бир нече эсеге көтөрүүнү талап кылышат. Негизи карыз алынып жаткан учурда ушундай шарттар коюлат жана карыз алып жаткан мамлекет ушул шарттарды аткарууга мажбурланат. Демек, Кыргызстандын проблемасы эл аралык капиталисттик системанын саясатына моюнсунуп байланып калганында. Бул системада капиталисттер үчүн гана шарт түзүлүп, карапайым калк алардын салык төлөөчүсүнө айланат. Маселен, Улуттук статистика комитети жарыялаган маалыматка ылайык, өлкөдө эң бай катмар кедейлерден 10 эсе көп киреше таап калган. Ал эми 3 жыл мурун
Бул көрсөткүч 5 эсе болгон. Ал эми 2024 жылдын 9 айында, январь-сентябрь, Кыргызстандагы каржы уюмдар 115 миллиард сомдон ашуун киреше табышты. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26%га, же дээрлик 24 миллиард сомго көп. Демек, капиталисттик чырмалган экономика түзүмү калктарды жакырлаштырып, байлардын байлыгын арттыруу негизине курулган. Мунун каршысында исламдагы экономика түзүмү алтын жана күмүш акчага негизделип, анда байлыктын бир ууч адамдын колуна топтолуп калышына, алардын байлыктарды казына кылып сактап жатуусуна, сүткордукка жана каршылыгы болбогон кагаз акча басып чыгарууга жол берилбейт. Ошондой эле колонизатор мамлекеттердин алсыз өлкөлөрдү эксплуатация кылуу үчүн карыз кишендерине салып алуусуна мүмкүнчүлүк бербейт. Бул түзүмдө инфляция көйгөйү болбойт жана адамдардын баанын кымбатташынан кыжаалат болуп, товарларды ашыкча өлчөмдө сатып алуусуна муктаждык жаралбайт. Демек, бүгүнкү күндө учурап жаткан көйгөйлөрдүн жана колубуздагы каражаттын капиталист, колонизаторлордун чөнтөгүнө агылып кетүүсүнүн түпкү себеби капиталисттик түзүм болуп саналат. Дипломатиялык убаракелчилик жана Кремлдин Казакстанга болгон иш сапары. Касым-Жомарт Токаев оруфтардын адатына ылайык Кремлдин элитасын мусулмандардын Курман-айт майрамында мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырды. Ошентип 27 майда Кремль делегациясынын Астанадагы 3 күндүк чоң дипломатиялык сапары башталды. Бул сапарда делегациянын курамынын көптүгү дароо көңүлдү бурду. Делегациянын дээрлик ушул курамы жакында эле тагыраагы 19-20 майда Бейжиңге Си Цзиньпин менен жолугушууга барган. Баса белгилей кетсек, Бейжиңге болгон иш сапар Москва үчүн натыйжалуу болгон эмес. Казакстандын эли үчүн бул маанилүү белге. Астана мындан ары өзүн Москванын иниси болууну чечкиндүү түрдө каалабай жатат. Бул демилге аркылуу ал өз ара мамилелердин деңгээлин эң аз дегенде тең укуктуу өнөктөштүккө көтөрүүгө умтуларын. Ошондой эле Борбор Азиядагы көз карандысыз күч борбору жана лидер катары өзүн көрсөтүүнү көздөп жатканын түшүндүрүүдө. Мурда Орусия үчүн мындай пайдасыз жаңы конфигурация кабыл алынгыс болуп эсептелсе, ал эми азыр Путин иш жүзүндө ага ыраазы болгонго аргасыз болууда. Анын алкагында Орусия бара-бара талашсыз үстөндүк кылуучу оюнчунун позициясынан чегинүүгө мажбур. Ошондой эле ал Казакстандын амбицияларын жана анын эркиндигин эске алып жүрүүгө тийиш. Албетте, Токаевдин кыялдарына убактынча ыраазы болуп туруу баскынчылык мамилелердин түп тамырынан өзгөрүүсүн билдирбейт. Анткени Кремль өзүнүн кой терисин жоготсо дагы, ал баары бир кооп туудурган бөрү бойдон калууда. Орусия үчүн Казакстан жөн гана көз салып туруучу арткы короо эмес. Ал стратегиялык транзиттик түйүн, Борбор Азиядагы эң ири экономика жана эң маанилүү логистикалык өнөктөш. Ошол эле учурда ал согуш менен санкциялык кысым шартында Москванын постсоветтик мейкиндиктеги колониялык башкаруусунун сакталып турушунун белгиси болуп саналат. Эгер Кремлдин Казакстандагы саясий таасири байкаларлык деңгээлде төмөндөсө, анда Орусия үчүн бүтүндөй Евразиялык долбоордун кыйроосу башталат. Дал ушул себептен Токаев азыркы учурду колдонуп, өзүн Борбор Азиядагы кыйла көз карандысыз аймактык лидер катары бекемдегенге аракет кылууда. Башкача айтканда, Казакстан жөн гана Орусия менен Кытайдын ортосунда жайгашкан мамлекет эмес. Аймактын негизги транспорттук каттамдары, энергетикалык агымдары жана дипломатиялык байланыштары өткөн толук кандуу геосаясий оюнчу болуусу шарт. Дүйнөдөгү саясий кырдаал ири мамлекеттердин, андан соң Украинадагы согуштан кийин өзгөчө Москванын тышкы саясий мүмкүнчүлүктөрүнүн алсырашы дал ушул Астананын позициясын күчөткөнүн көрсөтүп турат. Бүгүнкү күндө Орусиянын дипломатиялык убаракелчиликке түшүп жатканы Казакстан Орусияга эмес, тескерисинче Орусия Казакстанга тирек катары муктаж болуп жатканын ачыктайт. Демек, Орусиянын дипломатиялык активдүүлүгү түнсүзданууга толуп, анын масштабы байкала баштаган сайын чөлкөндөгү тең салмактуулуктун өзгөрүүсү көрүнө баштайт. Жыйынтык, Кремлдин дал ушундай мүнөздөгү тышкы саясий убаракерчилиги жөн гана анын туйгусун же мүнөзүн түшүндүрбөйт. Бул Орусиянын саясий салмагынан жана анын баскынчы падышалык саясатынан келип чыккан натыйжанын өзгөрүшүн билдирет. Согушта ким жеңип, ким жеңилгенине гана көңүл буруу үстүрт пикир болуп саналат.
Демек, геосаясатта жана өзгөчө аяктагы Кремлдин баскынчылыгынан арылуу мазмунунда позициянын жана макамдын өзгөрүп жаткандыгынын өзү маанилүү. Ири мамлекеттер таасирин бир заматта жоготкон учурлар сейрек кездешет. Алгач алар талашсыз күч борборунан тең, укуктуу оюнчулардын бирине айланат. Андан соң өнөктөштөрүн ынандырууга, аларды кармап калууга жана өз лидерлигин дайыма далилдеп турууга мажбур болот. Андан соң лидерлик позициядан колдоо менен таанылууга өзү муктаж болгон тараптын абалына түшүп калуу коркунучу жаралат. Москванын аймактагы тарыхый колониялык саясатынан улам Борбор Азия үчүн бул өзгөчө сезимтал маселе болуп саналат. Ошондуктан Кремлдин дипломатиялык активдүүлүктү күчөтүүгө, чоң делегацияларды топтоого жана бардык саясий, экономикалык куралдарды колдонууга муктаж болуусунун өзү жана анын Курманайт майрамына туш келүүсү аргасыз курмандыктын символикалык көрсөткүчү болуп саналат. Башкача айтканда, бул аймактын эрежелери менен салттарына ылайык мурдагы тең салмактуулуктун өзгөргөндүгүн моюнга алуу болуп эсептелет. Албетте, каапырлардын курмандыктары пайдасыз. Андыктан биз мусулмандар жөн гана аймактын баскынчыдан кутулушуна үмүт кыла бербестен, ири державалар алы күчүн жоготуп жаткан учурда, бул иш үчүн колдон келген бардык күч аракеттерибизди жумшашыбыз зарыл. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болуу Кыргызстанга эмне берет? 3-июнда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы добуш берүүдө Кыргызстан 142 добуш менен коопсуздук кеңешине 2 жылдык мөөнөткө туруктуу эмес мүчө болуп шайланды. Өлкө коопсуздук кеңешиндеги ишмердигин 2027 жылдын 1-январынан тартып баштайт. Президент Садыр Жапаров буга байланыштуу кабар агенттигине берген маегинде Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмга бир катар сунуштар менен барарын билдирди. Анын айтымында, Бириккен Улуттар уюмунун чечимдерин кайсы мамлекет болбосун так аткаргандай болуш керек. Бириккен Улуттар уюмда 6 комитет болсо, 5-өөнүн чечимдерин эч ким тоготпой калган. Көбүнчө коопсуздук кеңешинин чечимдери гана аткарылып келе жатат. Бириккен Улуттар уюмун 2 дүйнөлүк согуштан кийин согушта жеңип чыккан ири мамлекеттер өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо максатында түзүшкөн. Америка, Кытай, Россия, Франция жана Британия Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү болуп эсептелет. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгына каршы кандай гана резолюция сунушталбасын, аларга бөгөт, вето коюу укугуна ээ. Демек, аларга каршы же алардын кылмыштарына каршы резолюция кабыл алуу таптакыр мүмкүн эмес. Маселен, Газадагы кыргындардан улам баскынчы яхуди вужудунун аракетин геноцид деп таануу сунушуна Америка вето коюп, резолюция кабыл алынган жок. Демек, Израиль кандай гана кылмыштарды жасабасын, Бириккен Улуттар уюму тарабынан ага эч кандай чектөө коюлбайт. Мындай көрүнүш жаңы эле пайда болгон жок. Америка миллиондогон адамдардын өмүрүн алган 2001 жылдагы Афганистанга, кийин 2003 жылы Иракка болгон кол салуусунда да Бириккен Улуттар уюму өзүнүн чечкинсиздигин көрсөткөн. Үстүбүздөгү жылы Америка Иранга каршы кол салганда да Бириккен Улуттар уюму менен эч кандай эсептешкен жок. Ошондой эле Россияны алып карасак, ал да өзүнө каршы резолюцияларга бөгөт коет. Мисалы, Украина маселесине байланыштуу Россияны сындаган же кандайдыр бир аракеттерин чектеген резолюция сунушталса, Россия коопсуздук кеңешиндеги өз укугунан пайдаланып, ага бөгөт коюп алат. Коопсуздук кеңешинин башка туруктуу мүчөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү да ушундай. Бул болсо, аталган уюмдун өлүккө айланганын билдирет. Демек, колонизатор державалар коопсуздук кеңешинен пайдаланып, керек болгондо ага кайрылып олтурбастан бир тараптуу аракеттерде, согуштарды тутанта беришет. Дал ушундай эч бир чечимге таасирин тийгизе албаган уюмдун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болуу Кыргызстан үчүн эч бир пайда алып келбейт. Ага кубануу бери жаган колук. Айрыкча бул мүчөлүк Бириккен Улуттар уюму өзүнүн миссиясын аткара албай, каржылык жактан да оор абалга кептирген учурга туш келүүдө. Америка президенттигине келген Трамп Бириккен Улуттар уюмуну каржылоону токтотуу менен коркутуп келет. Буга кошумча Кытай дагы Бириккен Улуттар уюмга бөлө турган каражатты создуктурууда. Мындан улам уюмдун гуманитардык бөлүмдөрү оор кризисти башынан кечирүүдө. Бул болсо, 2 дүйнөлүк согуш башталышынан мурун колонизатор мамлекеттер өз чек араларына батпай, жаңы аймактарды басып алуу үчүн согушка кирген учурга окшойт. Учурда да Америка баштаган колонизаторлор өз таасирин кеңейтип, эски колонизаторлорду аймактан кууп чыгуу аракеттерин күчөтүүдө. Буга карабастан Американын өзү да ички жана тышкы саясатында
оор кризисти башынан кечирүүдө. Жыйынтыктап айтканда, дүйнө мурук абалда сакталбашы айкын болуп калды. Мындан ары эл аралык мыйзамдар сакталбашы, эл аралык уюмдардын чечимдери тан алынбашы кадимки көрүнүшкө айланып бара берет. Айрыкча дүйнө бир уюлдуулуктан көп уюлдуу формага өтүп жаткан шартта мындай көрүнүш табигый. Андыктан биз мусулмандар Аллах Таала кушкабар кылган бүткүл үммөттү бириктирип, алардын намысын, канын, жанын коргогон халифалык мамлекетин тикелөөгө аракет кылышыбыз керек. Мына ушул мамлекет дүйнөгө адилеттикти орнотуп, алсыздардын укугун коргоп, дүйнөгө бакубат жашоонун үлгүсүн көрсөтөт. Аллах Таала айтат: эгер Аллахка жардам берсеңер, ал да силерге нусрат, жардам берет жана кадамыңарды бекем кылат. Америка менен Ирандын ортосунда жакын арада келишим болобу? Америка айласын таппай калган абалга түштү. Иштер аралашып, абал оорлошту. Бирде Иранга каршы чечүүчү сок курууну айтып коркутат. Дагы бирде сүйлөшүүлөрдү жана келишимге кол коюуну талап кылат. Бирок бул анын максатына жетишине жардам береби? Анын президенти Трамп текебердик илдетине чалдыкканына карабай, Кытайга башын жерге салып барды. Максаты Кытай Иранга басым жасап, анын шарттарын кабыл алуусу эле. Бирок ал куру кол кайтып келди. Ал Америка менен Кытайдын көз караштары абдан окшош деп айтты. Бирок ошол эле учурда Иран маселесине байланыштуу эч кандай кызмат сураган жокмун деп кошумчалады. Бул анын Кытайды Иранга басым жасоого жана Иран менен болгон соода алакаларын токтотууга көндүрө албаганын көрсөтөт. Негизи бул соода Американын Иранга каршы киргизген санкцияларын бузуу болуп эсептелет. Бирок Кытай ал санкцияларга баш ийген жок жана Ирандын мунай экспортунун болжол менен 80%-ын сатып алууда. Бул маселелер Кытайдын кызыкчылыгына туура келет. Анткени ал эч кимдин Ормуз кысыгын көзөмөлдөп, анын кемелеринен төлөм алышын каалабайт. Ошондой эле Ирандын өзөктүк мамлекетке айланышын да каалабайт. Себеби келечекте Иран ага коркунуч жаратышы мүмкүн. Анткени Иран исламий өлкө болуп саналат. Кытай исламдын дүйнөлүк умуу күч катары кайра кайтып келишинен коркот. Бул коркуу анын өлкө ичиндеги мусулмандарга кысым көрсөтүүсүнүн жана Борбор Азиядагы исламий жамааттарга каршы күрөшүнүн ачык көрүнөт. Ал бул жаатта Борбор Азия мамлекеттери жана Орусия менен биргеликте Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы келишимдер аркылуу кызматташат. Ал эми Кытай президентинин жообу Орусия президенти Путин келгенде дагы ачык көрүндү. Экөө 2026 жылдын 20 майында биргелешкен билдирүү чыгарып, анда мындай дешти: бир катар мамлекеттердин дүйнөлүк иштерди бир тараптуу башкаруу, өз кызыкчылыктарын бүт дүйнөгө таңуулоо жана башка өлкөлөрдүн эгемендүү өнүгүүсүн колониялык доордун рухунда чектөө аракеттери ийгиликсиз болду. Бул Трамптын Кытайдагы максаты ишке ашпаганын көрсөтөт. Анткени Кытай бул билдирүү аркылуу Орусия менен бирге Американын талаптарын четке какты. Америка Кытайдан үмүтүн үзгөн соң Пакистандагы өзүнө көз каранды адамдарды кыймылга келтирип, сүйлөшүүлөрдү кайра баштоого жана келишим түзүүгө аракеттенди. Ошентип Америкага өтө берилгендиги себептүү анын ишенимине ээ болгон Пакистан армиясынын башчысы жана өлкөнүн иш жүзүндөгү башкаруучусу Асим Мунир 2026 жылдын 23 майында Иранга барып, анын президенти, тышкы иштер министри, парламент төрагасы жана Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жетекчилери менен жолугушту. Бардык тараптардын билдирүүлөрүнөн көрүнүп тургандай, Америка менен Ирандын ортосунда мүмкүн болгон келишим бар. Ал согушту токтотуу, Ормуз кысыгынын абалы жана Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү кийинкиге жылдыруу маселелерин камтыйт. Бул Америка өзүнүн согушунда ийгиликсиздикке учураганын көрсөтөт. Ал башында таптакыр жок болгон Ормуз кысыгы маселесин талкуулай баштады. Чынында кысык ачык болчу, аскерлештирилген эмес жана андан өткөнү үчүн эч кандай төлөм алынчу эмес. Американын негизги максаты Ирандын өзөктүк программасын жок кылуу жана аны өзүнө көз каранды мамлекетке айлантуу эле. Бирок бул максат ишке ашкан жок. Иран болсо өз түзүмүн сактап калууга, Американын басымына туруштук берүүгө жана анын бардык шарттарын кабыл албоого
жөндөмдүү абалга келди. Анын позициясын Кытайдын Иранга басым жасоодон баш тартып, соода алакаларын улантууну талап кылган позициясы күчөттү. Бул алакалар Америка жана Европа санкцияларынын шартында Ирандын өзүн каржылоосу үчүн өтө маанилүү. Ошондой эле Американын согушуна каршы чыккан жана Кытай менен жакындашууга аракет кылган Орусиянын позициясы да Ирандын абалын бекемдеди. Америка экөөнүн ортосун ажыратууда ийгиликке жете алган жок. Мындан тышкары Катар да кыймылга келип, эки тараптын ортосундагы келишимге көмөктөшүү шылтоосу менен Ирандын ага жасаган чабуулдарын унуткандай болду. Ушундайча Америка Сомалидеги, Ирактагы жана Афганистандагы жеңилүүлөрүнөн кийин мусулмандар менен болгон дагы бир аскерий кармашта утулду. Бирок аны саясий жактан да жеңүү үчүн аракет кылуу керек. Анда эч кандай саясий таасир калбаш керек. Мейли ал саясий көз карандылык, анын орбитасында айлануу же башка тур болсун. Баарынан таасири кесилиши шарт. Ал мусулмандардын көзүндө алсыз экенин тастыктады. Бул мусулмандардын аны жеңүүгө жана аймактан кууп чыгарууга жөндөмдүү экенин дагы бир жолу тастыктайт. Аллахтын уруксаты менен жакында пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи Рошид халифалык орногондо бул ишке ашат. Кытайдын таасири күчөп бара жатат. Дүйнөдө бат өзгөрүп жаткан геосаясий абалдын шартында Кыргызстанда Кытайдын таасири улам күчөп бара жатат. Алгач экономикалык жактан таасирин бекемдеген Кытай бүгүнкү күнгө келип саясий аскерий таасирин да күчөтүп барууда. Себеби Кытайдын өлкөнүн экономикасындагы үлүшү болуп көрбөгөндөй деңгээлге жетти. Арине Кытай эми саясий аскерий кызматташууларга таянып, өлкөбүздөгү экономикалык кызыкчылыгын коргоону кепилдөөгө аракет көрө баштады. Анын таасирин байкоонун бир фактору бул мамлекеттин карызы. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик карызы дээрлик 10 миллиард долларга жетти. Бул акыркы 5 жылда өлкөнүн карызы 2 эсеге көбөйгөнүн билдирет. Бул карыздардын 1,5 миллиард доллары Кытайга таандык. Бул мамлекеттин тышкы карызындагы эң чоң үлүш. 2025 жылы эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү 27,2 миллиард долларга жетти. Анын ичинен Кытайдан келген импорт басымдуу бөлүгүн түзөт. Бул үлкөн көлөм менен Кытай Кыргызстандын эң башкы соода өнөктөшүнө айланды. Ал эми 2025 жылдын 9 айына карата Кытайдын Кыргызстанга тикелей инвестициясы 282,3 миллион долларды түздү. Кытай бул көрсөткүч менен инвестиция жаатында биринчи орунга чыкты. Кытайдын инвестициялары жана кредиттери өзгөчө сайт талаптарды коштой турганын да эске алуу керек. Маселен, Кытай өлкөбүздө кандайдыр бир долбоорду ишке ашырып, же инвестиция жаткырып жатса, долбоорго кетчү бардык жабдууларды, атүгүл жөнөкөй бураманы да Кытайдан алдырат. Тагыраак айтканда, бир бурама болсо да жергиликтүү базардан алынбайт. Башка тараптан, Кытай ишке ашырмакчы болгон долбоорлорго жана инвестицияларга Кытай жарандарын алып келип иштетет. Кытайдан алынган кредиттердин көпчүлүгү ушундай схемада иштетилет. Мамлекет кандайдыр бир долбоор үчүн Кытайдан кредит алат. Долбоорду Кытай компаниясы ишке ашырат. Аны менен алынган кредит Кытай компаниясына кетип, долбоорду ишке ашыруу үчүн Кытай жарандары агылып келет. Бийлик Кытай үчүн өлкөнүн бардык дарбазаларын ачып берүүгө даяр. Ал эми Кытай инвестициясын дагы да көбөйтүүгө камданып жатат. Арине Кытайдын инвестициялары менен кошо Кытайлар да агылып келиши күтүлөт. Бийлик өлкөдө иштегенге укуктуу чет элдик жарандардын квотасын 50 миңден 100 миңге көтөргөнү жөн жайдан эмес. Ошону менен бирге 25 апрелде министрлер кабинети Кытай жумушчуларынын өлкөгө кирүүсүн жеңилдеткен токтом кабыл алган. Мындан улам коом арасында нааразылыктар күчөп, ал тургай жаңжалдарда чыгышы табигый. Бул нерсени алдын алуу үчүн, тагыраак айтканда, Кытайдын экономикалык кызыкчылыктарын жана Кытай жарандарын коргоо үчүн эки өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн кызматташуусу жолго коюлуп жатат. Андан тышкары бийлик Кытайды жакшы көрсөтүү үчүн өлкөдө Кытай көргөзмөлөрүн ачып, жогорку окуу жайларда Кытай бөлүмдөрү түзүлдү. Кытайдын маданиятын таңуулаган иш-чаралар тынымсыз өткөрүлүүдө. Демек, бийлик өлкөнүн өнүгүүсү үчүн Кытайга бардык мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип, бул ички дүң продукциянын жогорулашына өнүгүүгө алып келет деп эсептөөдө. Бирок түпкүлүгүндө инвестиция жана кредиттер колонизаторлордун башка өлкөлөрдүн кем байлыктарын талаптоноо, капиталын соруу, таасирин жайуу механизми болуп эсептелет. Буга кошумча Кытай менен кызматташуу кыжылдаган кытайлардын өлкөгө жайылышына жол ачат.
Бирок бийлик бул жалган өнүгүүгө азгырылып, өлкөнүн келечегин туңгуюкка кептеп жатат. Жок, мага андай мамиле жасай албайт, жасаттырбайбыз дагы. Чочуп кетип, канча күн болосу дейт. Мүмкүн эртең кетем деди. Мүмкүн 2 күндөн кийин кетем. Кайдан билем мен деди. Замат да, үнү да, мамилеси да өзгөрөт. Сүйлөшүү керек. Сүйлөшүү жолу менен маселени чечүү керек. Сиз билесизби, но Россия Казакстан чегарасында тизилип турган машиналар 8-10 чакырымга чейин созулуп кетти. Бул бир. Жалаң кыргыз жарандары менен. Экинчиси, Сахарова деген жерди өзүнчө бөлүп койгон. Мына ошол жерде кыргыз жарандары Россия чегарасынан чыкты, жана кайра кайтып кирди деп киргенге документти жаңылаш үчүн суткалап балдарын көтөрүп алып турушат. Бул кордук башка өлкө жарандарынын ичинде жок. Мындай кордук жок. Мен мындай кордукту көргөн жок. Кай жерди карасаң, жабыр тартып аткан, азап чегип аткан кыргыз жараны. Учак менен бардык. Домодедово аэропортуна түштүк. Бизге жасалган мамиленин өзү төбө чачың тургуза турган мамиле. Сизге да? Жок, мага андай мамиле жасай албайт, жасаттырбайбыз дагы. Баягы чегарага келгенде келүүдөгү максатың деп сурап атпайбы, цель приезда десе. Баары эле работа деп турушат. Onun бул жакка чурка, onun бул жакка тур. Тез могул жакка бар, ал жакка бар деп аябагандай копол мамиле. Мага кезек келгенде келүүдөн максатыңыз деди, мен айттым жумушчу. Заматта башын көтөрүшөт. Себеп кыргыз жаранынан деловая деген сөздү укпайт алар. Чочуп кетип, канча күн болосу дейт. Мүмкүн эртең кетем деди. Мүмкүн 2 күндөн кийин кетем. Кайдан билем мен деди. Замат да, үнү да, мамилеси да өзгөрөт. Биздин жарандар ал жакка даяр болбой баратат. Тил билбей барып атат.